Menin kaynim kredit algan 8.000 so'm. Aytır көп eкен. 800 ming degen kандай деген мына? 800 ming so'm. Ağa машина algan. 2 aydan keyin avariya olup kredit төлөй албай kaldı. Biz үйдүн çoğu bolobuz. Kaynatam kreditти силер төлөгөлө, үйдү силердин атыңарга өткөрүп берем деп жатат. Үй негизи кичүү балага калат го, кайнатамдын айтканы туурабы дейт. Кайната өзү билет, өтүгүн төргүлет. Тирүүсүндө үйдү кимге каласа осуят кылса болот, эгерде ал марал кылмаут, өлүм оорусу менен ооруп турбаган болсо. Эгерде кайнатан ден соолугу чың болуп турган болсо, ошону кимге осуят кылып бере турган болсо болот, а бирок мындай абалда андан бетер болот деген сөз. Кайнатан осуят качан аткарылбай калат, ошол ооруп төшөктө жаткан учурда балдарынын бирине 3төн 1ден көбүрөөк малын осуят кылып койсо бул аткарылбайт. Ал эми оорубай турган учурда же момундай болгон учурларда ал ишке аша турматтуу бир тууганым. Кичүү баласыныкы деген шарият жок. Ал биздин салтыбыз. Анткени кичүү бала мени багат, ошонун жанында жүрөм, ошого калып кала турган маселе. Эгер силердин шартыңарда ал туура эле болот. Кайталанган суроону өткөрүп жиберебиз. Уланган жасалма кирпиктен даарат өтөбү дейт. Уланган жасалма кирпиктен даарат өтпөйт. Анткени кирпикти жууш дааратта гусулда милдет болот, урматтуу бир тууганым. Эгерде кирпик жабышса, ошо кирпик жабышкан жер жок дегенде 1 миллиметр тосулуп калат дагы, ага даарат өтпөй калат. Ушу эрте менен эрте таарат алып жабыштырып аласың да, кечке чейин дааратты бузбай жүрсөң, анда боло берет. Жанагыда үзүрлүү күндөрдө ошондо коюп алса бир жөн. Бирок кирпигин узартып көчөгө чыкканда бетин жаап алып чыгыш керек болот. Анткени сулуу кылып, анан жанагыдай кунажын көзүн сүзбөсө бука жүүнү үзөбү деп кирпик кошулган көз дагы жак сүзүлүп кетип, анан маселе бузулуп кетет. Ошон үчүн этият болуш керек. А бирок жасанганда турмушка чыгып аткан учурда кээде кыздарыбыз сулуу болгусу келсе, анда болот, бирок ошол даарат өтпөй калат. Даарат алууга муктаж болбогон убакыттарда анда кошсо бир жөн. Менин суроом, мен атамдын карындашынын кызын жакшы көрөм, ал да жакшы көрөт. Биз үйлөнсөк шариятка туура келеби? Ата-энебиз ыраазы болсо рахмат чоң дейт. Эки бир туугандын балдары деп атат. Биздин салтыбызда алысырактан үйлөнгөн жакшы, урматтуу бир тууганым. Анткени эки бала урушуп кетсе, туугандар да урушуп кеткен абал бар. Бирок ошого карабастан эле болбой, мен жашайм, өлөм, болбосо айтерде боюм чыта берем, анан тиги чыныдагы сууга чөгүп өлөм деп коркутуп аткан болсо, анда макул деп айтабыз, айла кеткендеги иш. Бул биздин салтыбызда деле бар. Эки кыздын баласы бири-бирин үйлөнүп, булар бөлө деп коет. Бөлө үйлөнгөн толтура. Тынчтыкбек Чоротегин деген биздин журналист тарыхчыбыз бар. Ошонун жанагы дайралар артка агышпайт деген китепте ата-энеси үчүн жазган макаласында айтыптыр, мен чоң атам 4 катын алыптыр дейт, өзүм катын алган каршымын дейт, экинчи катын алганга. Анан ошол бөлөсүнө үйлөнгөн экен деген сөзү бар да. Бөлө деген сөз эки бир эжесинин балдары деген сөз. Булар деле бир тууган, урматтуу бир тууганым. Бирок бизде кыздардын балдары үйлөнсө болот, анткени булардын каны башка дейт дагы. Анан балдардын баласы үйлөнсө болот, анткени булардын каны бир дейт. Кандай каны башка? Эненин каны жокпу эмне? Эне деле тирүү жан. Атанын уругу, эненин уругу бирдей болуп анан келип чыгат. Ошо баланын тең жарым атасынык, тең жарым апасынын, урматтуу бир тууганым. Бул жака болот, бул жака болбойт дейт. Башка чапсаң болот, бирок аркага тепсең болбойт дегенди айта берет кээ бир учурлар. Ошол бөлөлөрдүн балдары деле үйлөнбөгөн жакшыраак, анткени эмне? Тууган урук алысыраак сый болгон жакшы, урматтуу бир тууганым. Кыргызда бир сөз бар, курама темир курч болот деген. Жана бычактарга жөн эле темирди кылбайт, ага башка бир нерсени кошкондо анан курч болот да. Ошон үчүн башка жерден, алысыраак жерден үйлөнгөн, ошого турмушка берген жакшыраак болот. Бөлөк маданият, бөлөк башка нерсе, башка суу ичкен, анда жакшы болот албетте. Аллах разы болсун ушунча алыска келип бизге убактыңыздарды бөлүп жатканыңыздарга. Аллах силерге разы болсун. Силер келбесеңер биз кимге сүйлөйт элек? Москваны көрө албайт элек силер келбесеңер. Москвада силерден башка кимге келет элек биз? Аллах силерден разы болсун. Баарыңарга разы болсун, анан келгениңерге разы болсун. Ушул жерге силер чогулуп алып,
bir teңirчиндире чыгарып коюшуңар мүмкүн эле. Мисал үчүн. Же башка bir жанагыда бетин жуубаган бирөөнү чыгарып келип, башка bir сектага чыгарып аткан бирөөнү чыгарып коюшу мүмкүн эле. Бирок силер Кудайым жаратканда фитраңарга салган ыйманыңарды сактап калып, анан ушул Кудайдын сөзүн сүйлөгөндөр келсин деп бизди чыгарган силерге рахмат. Москва деген бул герой шаар. Бул Москвада ушундай кишилер бар. Шайтан о кишилерге муктаж болбойт да. Алар шайтанга устачылык кылып коет, устаз кылып болуп калат алар. Ушундай бузукулар дагы бар. Чоң шаарда бардыгы болот, улуу шаарларда. Ошол жерде азгырылбай, ошолордун арасынан камылдан кыл suuruganda suurулуп келип аткан Аллах силерден ыраазы болсун. Менин суроом, аял киши сөзсүз эрге тийиш керекпи дейт. Ушундай суроо экен. Эми сөзсүз деген сөз бар. Сөзсүз тийиш керек, эгер эрге тийбесе, көчөгө чыгып, сойкулук кылып кетүү мүмкүнчүлүгү жаралып кала турган болсо, анда аял киши күйөөгө тийиш милдеттүү болот. Эгер эркек үйлөнбөсө зына кылып коюу, көчөдөн эле кызыл көнөкөсү ээрчип башайланып кетип кала турган болсо, анда буга дагы үйлөнүп парз болуп калат. Эгер андай эмес болуп, ага муктаждык анчалык эмес болсо, анда бул сүннөт абалында калат. Бирок башка бир маселе, жалгыздык жаратканга жарашат. Жараткандан башкага жалгыздык жарашпайт, урматтуу бир тууганым. Кудай Таалам бардыгын жүп кылып жараткандан кийин адам үйлөнгөндүгү жакшы. Эң чоң үлгүбүз Мухаммад Хабиб Мустафа саллаллаху алейхи салам пайгамбар алейхиссалам үйлөнгөн, урматтуу бир тууганым. Адам ошол үйлөнүп, үй бүлөнү багып, жоопкерчилигин тартып, ошол бир үй бүлөнүн курсагын тойгузуп, ошолорду аманат деп сактаса, мына ошол адамга андан да көбүрөөк сооп берилет. Пайгамбар алейхиссалам айткан, үйлөнгүлө деген. Үйлөнгөндө дагы төрөй турган аялдарга үйлөнгүлө, мен силердин көптүгүңөр менен кыяматта суктанамын деп айткан. Андан кийин урматтуу бир тууганым, аркаңыздан Куран окуп турган бирөө керек. Сени карай турган бирөө керек. Сени жөлөй турган бирөө керек. Биз ушундай элбиз. Биз келечегибизди карай турган элбиз. Биз тирүүбүздө дагы, өлгөндөн кийин дагы мамиле үзүлбөшүн каалаган элбиз. Бу биякта канча мынчалар бар, баласы үйлөнүп кетсе ошо менен карабай кетип калат, кемпир биякта кала берет, ал биз эмес. Биз башкабыз. Биздин маданият, биздин динибиз, биздин дүйнө таанымыбыз таптакыр бөлөкчө. Бизде муун менен мундун мамилеси эч качан үзүлгөн эмес. Ошон үчүн колдон келишинче турмушка чыкканга аракет кылыңыз, урматтуу бир тууганым. Туура, кээ бир учурда үйлөнгөн турмушка чыккан болбойт. Мисалы үчүн, өтө эле кулк мүнөзүң жаман, адамды бир батыра албайсың, же зулумдук кылып кое турган болсоң, анда бул убакта сага түшкөн суну анда сабыр кылышың керек болот. Менин кызым 7 жылдан бери перзент көрбөй жатат, себеби врач текшерүүдө айып күйөө баламда деди. Ал мен жакшымын деп лечение алгандан баш тартып жатат, менин оюм ажыраштыруу дейт. Жок, ажыраштырбаңыз. Бир кыз турмушка чыгып атса, жөнөкөй жигитке, апасы айтыптыр, сен бул жөнөкөй жигит экен, бул сени кантип багат айлык менен. Апасы кызын жалгыз чоңойтуптур. Анткени күйөөгө адаш тийип алыптыр да, караса күйөөсү болбой турган бир заводдо жумушчу, бул качан байып, качан мени карайт деп, анан боюнда эле кетип калган экен дагы, кийин өзү кыйын болуп төрөп, бирок жылгап деле кетпептир, анан кызын чоңоюп, кызы күйөөгө тийип аткан айтыптыр, ушу эмне тийип эмне кыласың сен? Бул бечара экен, сени бага албайт деди. Кызы мен сүйүп калдым, айтты, сүйүү деген мамиленин башында эле керек болот, кийин бул болбой калат деди. Десе кызы болбой тийгенде айтты апасы, экинчи мага ыйлап келбегениң, мага күлүп гана келгениң деп, анан кызы кетти эрге ошентип. Бирок аял менен күйөө жашап ынтымак болуп, кыз жигитти колдоп, күйөөсүн колдоп жүрүп, булар жакшы ийгиликке жетишип, эс ала турган, үй сала турган, башка боло турган болуп, жакшы жашоого жетишти. Анан күндөрдүн бир күндө жанагы күйөө бала менен кыз жакшы жашап калган абалда кайненесине келгенде апасы айтты, мен мындай болот деп күтпөдүм элем деди. Дегенде кыз айтыптыр, апа, сиз мен курсакта экенимде атаман ажырашып кеткенсиз.
Эмнеге десе айтты, мен атаң оңол болуп келечекте, мен сүйүп тийип алып, бирок кийинчерээк бул мени бага албайт деп, ошондо эле кутулайын, кийин калып кетпейин дедим элем, деди. Апа, анда маселе эмес деди. Маселе сен атамы сүйгөн эмессиң деди. Эгерде сен жакшы көрө турган болсоң, ага жардам берет элең, жардам берген болсоң, анда атасы чоңойбойт элем мен деди. Мени сизден айырмам деди. Ошо жашоону көрдүм мен, ошон үчүн мен күйөөм урмат кылдым, сыйладым, ага ээрчидим, ага моюн сундум. Анан жанагыдай жакшы аял жаман эркекти жакшы кылат. Ал эми жакшы эркекти падыша кылат деген кыргыздардын сөзүн угуп калган бул өз орус экен. Ошентип ушундай болуп калды деп анан жооп берет. Ошон үчүн урматтуу бир тууганым, адамдар турмушка чыгыш керек, үйлөнүш керек. Анан жана кызыңызга ажыраштыруу деген пикирди алыс коюшуңуз керек. Ал Кудайдан бардыгы. Кудайдан. Эгерде бир адамга Кудай перзент берип айткан болсо, бул ажырашып кетүү деген менен маселе чечилет деген сөз туура эмес. Андан башка чечилүү жолдору бар. Ошондуктан сиз кызыңызды ажыраштырам дебеңиз, анын өзүнө коюңуз, ал өз жолун таап алат. Москвада суткалык квартира кармаган кыргыз мекендештер бар. Ал жерде зына иштер көп болот. Ошол ишке себепкер болгон биздин кыргыздар болуп жатат. Калыс кеңешиңизди берүүңүздү өтүнөм, балкондон дейт. Эгерде бир адам жаман иш кылып, ошол жаман ишке себеп боло турган болсо, жаман иш кылгандай эле болот. Аддал валал хайри кафаилихи. Жакшылыкка далалат кылган адам ошол ишти кылгандай. Ошонун өзү жамандыкка далалат кылган ошол ишти кылгандай эле болот. Сен өзүң ошол таптаза болуп, айлыгыңды алып, ана квартира берип, бирок сойкулук, зыналык кылганга шарт түзүп берип атсаң, сен деле зына кылып атасың, ойноштук кылып атасың деген эле сөз. Кыяматка барганда ойноштук кылгансың деген жазуулар келип калсаң калбай эле кой. Ошого квартира берип аткандар этият болуш керек. Жалаң балдарга, жалаң кыздарга бергиле. Же бере турган болсоң үй бүлөгө берсең тактап туруп, керек телефон чалып сурап билип туруп, өзүнүн эдинсасы менен аны үй бүлө экенин билип алып, андан кийин беришке урматтуу бир тууганым. Эгерде мусулмандар биз бирибизге күйбөсөк, анда эч ким бизге күйбөйт, урматтуу бир тууганым. Биз адамбыз, мал эмеспиз да. Малдар нике кыйбайт, билесиңер. Алар боло берет, аларда үйүр жүрө берет кадимкидей эле. Адамбыз биз. Атасы күнүгө ичип келип, апасын уруп жатканда, апасына болушуп, атасына кокусунан кол көтөргөн бала күнөө болобу? Күнөө болот. Атасы апасын урса, апасын коргош керек, атасынын муштуму балага тийиш керек болот. Атага кол көтөргөн болбойт, урматтуу бир тууганым. Эгер атасы апасын уруп атса, атасынын муштумун өзүнө алыш керек, апасын коргош керек. Атага кол көтөргөн ал жарыбайт. Барып кечирим сураш керек. Атасынын астына түшүп кечирим сураш керек, кызматын кылыш керек. Арам. Менин суроом, апам ичет, ойноштору бар. Мен апама капа болуп башка жака квартирага чыгып кеткенмин. Бирок апама көп жолу жалдырап да, ыйлап да айтып койдум, болбой койду. Өзү намаз окунган, жоолугу бар кызмын. Көп ойлонуп жүрөм, апамы кара кылдым деп, капа кылдым деп. Апам мага тарылып, азыр сүйлөбөйт, не кылайын, жооп берип коюңуздарчы. Ушул жерден чыгып апаңа бар кайра. Анан апаңа эрге бер. Апаңа күйөөгө бер. Ушул жерден чыгат иншалла. Канча 6000 адам бар бу жерде. Дуа кылышып отур, кечке отур. Апам жакшы күйөө болсун деп айт. Апаңа күйөө изде иншалла, жакшы байкелерден таап, апаңа күйөөгө бер. Апаң азыр бар, чыгып жерден чыгып бар. Assalamu alaikum ajeke, ayalım apamkına barıp geleyim deyip tez ayta beret, жооп бериңчи ajeke deyt. Çıkkan kız çiğinden tışkarı degen söz var. Anan törkünün jakın töşөгü jıyılbayt degen dagı söz var. Uyat bolot bul. Uyat bolot. Geçke var. Oşon üчүн kayınneler da kızlardı göbele kirgize berбеш керек, урматтуу бир тууганым. Mal менен келген жакшы чыкканга чиңден тышкары деген анын үйүндө жашоосу бар өзүнүкү. Ошентип ишиме баткан сыртыма батпайсың деген туура эмес. Бул барып ажырашууга алып келип калышы мүмкүн. Айына бир жолу барсын, башка кылсын, телефондон сүйлөшүп турсун. Бирок кечке эле кете бере турган болсо, бул ортодогу махабатты бузуп кое турган болушу мүмкүн. Жакшы эмес, урматтуу бир тууганым. Ал жакшы эмес. Анан кээ-бирлер бир жылда бир жолу дагы жибербей капа кылганда ал дагы туура эмес. Бир айда бир жолу барган болсо, иншалла жакшы болот.
бар экен бакта. Musulman kızlar musulman emes jigitlerge turmuşka çıkıp jatышат, ошол тууралуу бир аз түшүнүк бериң дейт. Нике кыйылбайт, ал ойноштук болуп эсептелет. Musulman kız amanat, musulman gana jigitке turmuşka берилиш керек. Анткени үйдө кожон эркек болгон себептен ал ар кандай туура эмес мамиле жасап, анан муну өзүнүн динин өткөрүп кетүү коркунучу. Ошондуктан ал нике дурус эмес, ал жок нике. Келинчегин боюнда бар, анан муну эмне деген сөз? KFC'den toğuk niyetin jegisi kelet eken bolou deydi. Eğer toğuk niyet adal bolgon bolsa bolat, haram bolsa bolboyt. Anan terde bolbosa özüň alып kelip ошондо KFC kılıp pişirip ber үйдөн. Ayalдын hizmatin kılgan jakşı bolot, muhtaç bolgon учурда. Amanat. El üçün uyat dep kredit alıp toy kılgan ata-enelerge jana jaşlarga emne deysiz deydi. Kredit aram, aram menen baştalgan toyda baktırlılık bolboyt, jakşılık bolboyt. Anan urmatlı bir tuğanım biz günüge toyu versen de sen razı bolboyuz, biz erdiz da narazı boluverer. Şonun üçün kolundan gelişince de toy ver. Uşerde çoğun tıyını var, bayılığı var adamlar toy vergendele 20-30 men toydu bitirip koyuveret dagı. Anan biz ayıldagılar ошондой bir 600-700 kişiге tamak bermeyince toy bolboyt dep düşünüp alabız da. Degele toydu ötkörü düşünügün emne biz almaştırışыбыз gerek. Bizde Kırgızda aş var. Aş degen söz, aş beret degen söz var. Aş beret degen kayaktan çıkkan, bul dinge tuğra gele turgan nerse. Antkeni şariatımızda it'amu ta'am, tamak berүү degen söz var. Бирок ошол убакта Кыргызда оорукана жок, башка жок болуп, анан кийин жанагыда көпүрө салуу, мечит деген дагы жогураак болуп турган, көчмөлүү болуп турган учурда, ошол убактагы көчмөн кыргыздын молдолор эмне кылган? Ата-энеңерге жакшылык, ошол эмне кылган? Ит'аму таам, тамак бергиле деген. Ошого аш деген бул тамак деген сөз. Аш берүү, ит'аму таам, тамак берүү деген сөз. Тамак берүү менен маркумдарга сооп жеткирчү экен да. Ошон үчүн көкөтөйдүн ашы көпчүлүктүн башы деген манасы ушундай бир сап келет. Anan emi toy verүүдө ошондой. Zamanга жараша өзгөрүп туруш урматтуу бир тууган. Bir убакта чарчылык болгондо элдин бардыгын чакырып, эл тамак берип, курсак тойгузат эле урматтуу бир. Азыр ач калган киши деле жок урматтуу бир тууган. Сенин тоюңа бүт эле курсак токтор, тойгондор келет. Тойго тойгондор эле келет. Эгер де сен ошол акчаны каражатын апарып жетим балдар үйүнө, же болбосо бир медресеге, же бир ооруканага барып бере турган болсоң, ошонун баары сооп болот. Той эмне үчүн адамда тамак берет? Ошолордун бардыгынан бата алып калайын дейт да, урматтуу бир тууганым. Ошон үчүн той маселесинде арам окат менен болбойт. Кредит алсаң тамагың арам болот бардыгы, анан арамга дуа кылсаң дуаң кабыл болбойт, анан каяктан тоюңда береке болот. Ошого эки кыз ажырашып кеткенде толтура. Aşan деген çoğun magazinden arzan dep adal emes uy koyun niyetin alıp jegендер аябай көп, аларга эмне дейсиз? Урматтуу бир туугандар, арам тамак кээ бир адамдар бар да, уйдун эти, койдун эти болсо адал боло берет де, жок андай эмес. Булар дегенде бисмилла тилин байкалып, мусулман эместер союп кылган болсо адал болбойт, арам бойдон тура берет. Ошон үчүн тамак аш көтө маани бериңиздер. Тамак аш көтө маани бериңиздер. Кудайга шүгүр, азыр мурдагыдай абал эмес. Москванын, Россиянын өзүндө адал боюнча комитеттер иштейт, адал тамак аш бар, адал ашканалар бар, адал этпен иштеген жигиттерибиз бар. Кудайга миң мертебе шүгүр. Ушуга маани берип койгула, урматтуу бир туугандарым. Арам тамак жегенде бул балдарыңар эртең карабай, кайрымсыз болуп, каарылар үйүн таштап койгондук, ошол арам тамактан келип чыгат. Мен 7 жылдан бeri инвалидный коляскада олтурам, үйлөнгөнгө шартым жок болгондуктан жыныстык кумарымды өзүм кандырып алам, ушул туурабы дейт. Туура эмес. Орозо карма. Жана жарыя кыл, ошо саңа ылайык дагы бирөө чыгып калат иншалла. Тең менен тезек кабы менен эгизулак айрышыбак деген кыргыздын сөзү бар иншалла. Кудай таалам сага жиберет иншалла. Сага окшогондогу башка толтура. Инвалид болсо деле, башка болсо деле, ушул кишинин эле өзү ушундай бир жаны болсо эле бол деле, эр кылып алат элем дегенде толтур, урматтуу бир тууганым. Чыгат сага. Көзүм ончок жерде калбайт дейт. Ошон үчүн сен интернеттен жарыя кыл, биз дагы жарыя кылып турабыз. Иншалла күйө келет. Бирок тегинде кылганың ал арам болбойт. Мен каарылыкты бүткөм, шартка байланыштуу Москвада иштеп жүрөм, күн өткөн сайын унутам, кандай кылсам болот, рахмат дейт.
İşte bирок sabak ber. Men Makkada okup jursam, bizden bir çoң bardı Makkaga umraga barıptır. Anan çoң eken bizde. Azыр çoң bolbay kalgan, ошондо çoң bolчу. Anan men мындай bir kızmat kılıp жүрөм, бирок ага көп маани бербеген окшойм, мындай подход кылып жүрүп калганан. Сен Кыргызстанга барганда каяк иштейсиң, андай мындай бизге кайрылышың керек, биз жумуш таап беребиз, андай мындай дейт ошол çoң. Анан мен айттым, Кыргызстанга барганда ушу мечиттин 4 элек кыласы барсам жок дейт. Ошол мечиттин бучу мага жетиштүү. Отуруп ошол сабагы бере бересиң. Адам кызмат кылам дегенге, урматтуу бир тууганым, эч кандай кызмат, бийлик керек эмес, балким адамда ыхлас болуш керек. Эгер ыхлас боло турган болсо, сага сабак бер жер табылат. Отурган иштеген жериңди да Курандан сабак берсең болот. Hindistandагы Дюбант деген медресе башталганда, дарактын түбүндө эчкинин бир талпагы менен башталган медресе. Медресе курабыз дегенде жок, кереги жок деген, медресени кура тургандар курат, биз сабакты беребиз деп айткан. Тыттын көлөкөсүндө эчкинин талпагын кыштын күнү тетири коюп жүнүнө отурса, жайдын күнү тетири салып, аңтарып отуруп, үстүнө отуруп, ошодон сабак берип башталып, анан геометриялык прогрессия менен өнүгүп отуруп, азыр Англияга чейин ошол маселе кадимкидей урмат иштөө ордуна келген. Эң эле кызыгы, ислам банкы боюнча эң күчтүү система Англияда. Бул каяктан барып калган десеңер, ошол жанагы тыттын түбүндө сабак берип, ошондон барган алымдар Англияга чейин барып, азыр мына ушундай бир берекеге жетип отурушу урматтуу бир тууганым. Ал эмес ислам сот системасында киргизүү булардын планында көп нерсе иштелип калган. Сабак бериңиз. Сабак бериңиз. Эми оозуңуз иштебейсиз да, оозуңуз менен окутуңуз, башка деңиз, кайталаңыз, окуп туруңуз, унутпаш керек. Бул күнөө болот. Биз Москвада жумага барышыбыз керекпи? Кээ бир туугандарыбыздын кожоюндар жумуштан бошотпойт, ушул маселе көп бир туугандарды кыжаалат кылат, рахмат, Аллах ыраазы болсун дейт. Колдон келишинче барган аракет. Бисмилlah. Колдон келишинче барган аракет кылуу керек, урматтуу бир тууганым. Анан жума окулуу үчүн негизи султандын амири шарт болот. Жума окулуу үчүн ошол жерде султан падышанын буйругу, приказы шарт болот. Урматтуу бир тууганым, жуманын мыйзамдуу, тартиптүү, шариаттуу болушунун себептеринин бири мына ушунда турат. Дарыл ислам болуш керек дейт. Анан дарыл ислам болуп калбаган жерлерде анда талаш маселе, демек жумага барыш өтө кыйын болуп калса, анда ал убакта 5-имди окуп алсаңыз болот, бирок этиячат 5-имди жамаат менен эмес, жеке окуңуз. Жеке окуңуз. Мына ушундай. Барган аракет кылыңыз. Квартирада бири-биринин тамагын уурдап жегендер көп кездешет, алар кандай болот? Уурулук? Уурулук болот. Арам тамак болот. Дуаң кабыл болбойт, тилегиң кабыл болбойт. О Кудайым десең, Кудайым укпай коет сөзүң, ушу. Арам болот. Москвада башка секталарга өтүп кетип, Кыргызстанда ордо дегенди ачып алгандарга кеңеш берер бекенсиз дейт. Ордочулар, аккуулар дегендер булар бар ширк тууганым. Мазар кыдырып, антип-пинтип жүргөндөр бар. Аял эркек аралашып отуруп алып, аталар кел, дарбактар кел дегендер бар. Алардын баары ширк, имандан чыгат. Ал болбойт. Туура эмес, адашкан. Намаз окушат, аялдар жорук салынып алат, бирок өтпөйт. Сакал коюп алган болсо өтпөйт буларды. Ошон үчүн ордашкандарга эч кандай маани бербегиле, адашып жүргөндөр айткыла аларга, адашып жүрүшөт булар. Менин жумушумда намаз убагында окуп жатсам, начальнигин келип токтотуп, сал эмне кылсам болот дейт. Кеткенде окуй бер кайра. Кетет да начальник карап тура бербейт кече. Кеткенде кайра окуй бер. Намазыңды бирөөгө милдет кылба сенчи. Анан бирөөлөр намаз окуйт десе, ушу таспилерин тартып, чоң таспини тартып, ушинтип дуа кылып, Бакараны окуп, анан кийин кетишет да жок. Аны туруп басып жүрүп кылсам деле боло берет. Үйдө турган учурда ошондо туруп кыл. Жумушта окуп бүткөндөн кийин таспилериң бар, дуаларың басып жүрүп кыла, урматтуу бир тууганым. Милдет кыл, бул сенин ишиң. Сенин ишиң. Намаз окуп атканы милдет кылып, мусулман экениңи милдет кылып бирөөгө догурунба сен. Менден кылган ишин милдет кылбаш керек башка бирөөгө. Тыйып койсоң кайра келип оку.
ошого дуа кыл, Кудайым ушуга хидаят бер, кийинки жылы мага кошулуп болуп калсын, жайнама салып бере турган болуп калсын деп дуа кыл. Bir жолу bir таксыр келди мага. Атам дейт, сакалыма каршы дейт. Атасы намазда окубайт экен, сакалына каршы экен. Анан ал өзү да бачы экен. Эмне кылайм? Мен сакалыңы ал дедим. Астагфирулла дейт. Өзүң астагфирулла. Эмне десем айтат, шунтип айтасызбы сиз дейт. Кайра кой деп айт. Мен айттым, атайынан окуган парз болот. Сакал дедим, сүннөт дедим. Сен ниетиңди түздө, атанын буйругун угуп атам, парз аткарып атам деп сен сакалыңы ал дедим. Анан Кудайым сага береке берет десем, жаман көр, анан кийин кайра макулдан алып анан кетти. Кийин мага жакшы мамиле кылбай жүрдү. 6 айдан кийин атасы дагы сакалдуу болду, баласы дагы сакалдуу болду. 1 жылдан кийин атасын, апасын ажыга апарып келди ошол бала. Аллахтын дининде дин менен жашаганда хикмат бар. Сенге де түшүнбөй каласың, урматтуу бир тууганым. Сенге де сакал коюп алып, адамды алдагандар толтура. Сакал коюп алып, сакалга сүрөт жабыштырып алып, башка нерсе кылганда толтура болуп калат, урматтуу бир тууганым. Ал-ахам фал-ахам. Эң зарыл нерсе, андан кийинки орындагы зарыл нерсе деп маселени катар менен койгонду биз билишибиз керек болот да. Муну азыр эми бардыгы бакып жашат. Ошондуктан алымдар маселе айтып аткан убакытта ошол чынбы жалганбы дебей эле угуп ээрчигенди биле бер. Муслим деген сөз, мусулман деген сөз истислам, моюнсунуу, ээрчүү деген сөз. Сен качан ыйманың толук болот, Кудайдын айткан шариятына ээрчип, ошого моюнсунганда. Балким бир нерсе түшүнбөйсүн, балким аңдай албай каласың. Бирок ээрчий берсең, жаман болбойт, урматтуу бир тууганым. Биздин никебиз телефон аркылуу кыйылды. Күйөөм түрмөдө болгону сыяктуу телефон аркылуу нике кыйганга туура келди. Суроом, качан нике кыйганда досторумдун тойлорунда көргөнмүн, молдо нике кыйып атканда сурайт, ыраазычылыгын 2 жаштан, менден сурашкан жок. Кайнемдер апамдын ыраазын алганы барышканда тагамдан сурашыптыр. Бересизби кызыңызды деп. Ошол бойдон биздин никебиз кыйылды дешти. Ушундай нике өтөбү, Аллах ыраазы болсун сиздерден дейт. Негизи нике кыйылып атканда жигит менен кыз чогуу олтуруп, ошолор айтып аткан сөздөрдү, өткөн чактагы макулмун, кабыл кылдым, багыштадым деген сөздөрдү күбөлөр бир момент туккан болуш керек. Экөө чогул бул күбөгө бир айтып, кийин бул күбөгө бир айтса бул өтпөйт. Ошо кыздын айтып аткан сөзүн, анан баланын айтып аткан сөзүн жанагы күбөлөр бир момент туккан болуш керек, бир жерде. Анан онлайн режимге коюп коюп, бала Америкадан, кыз Кытайда, анан молдо Европадан, анан дагы бирөө биякта туруп, анан мен Москвадан кыйып койсом ал болбой калат. Тура молдо алыс болуп кыйса болот, качан нике кыйла турган кыз бир жерде, бала дагы ошол жерде, күбөлөр ошол жерде, ата-энеси жерде болуп туруп, анан молдо бияктан башкарып минтип айт, тигинтип айт деп, анан батасын берсе бул болот. Бирок күбөлөр нике кыйылып аткан жаштар бир жерде болуш керек. Же ошолордун жанагы өкүлдөрү. Сиздин маселеңизде кандай? Эгерде сизден жана таекеңиз сиздин макулдугуңузду алып, сен атыңа мен никеге барып өкүл болуп катышып берейин деп сиз макулдугуңузду берген болсоңуз, анан таекеңиз турса, анын жанында жанагы жигит турса, мисал үчүн, анан кийин нике кыйылса бир жөн, урматтуу бир тууганым. А бирок сиз макулдук бербесеңиз, таекеңиз өзү эле тие берет деген болсо, ыраазылык суралбаса, бул кыйылган нике болбой калышы мүмкүн. Анан таң кала беремке бу күйөөгө тийгенден кийин жөн эле күйөөгө тийди деген эле бир кагаз керек болот. Бу түрмөдө болсо, сен качан күйөө болот бу? Же ояка киришиң керек, же ояка чыгыш керек болот, урматтуу бир тууганым. Аяка кирип көрө турган болсоң, ошо барганда жанына барып никени кыйдырып албайсыңбы? Эмнеге кийин кыйдырып жүрөсүң? Ошого кээ урматтуу бир тууганда таң кала бересиң, урматтуу бир тууганым. Жок, эгерде жанагыдай болуп калса, анда нике кыйылбай калган болуш ыктымалы толук түрдө бар. Учурда даават кылуу абдан көбөйдү, бирок Россия жергесинде тыйылганына байланыштуу көп адам камалып жатат дейт. Биз ушул жерде жүргөндөн кийин, ушул жерге биз Кыргызстан паспорт менен кирип атабыз да. Бизге без визовый режим менен киребиз Кыргызстан. Бирок биздин Кыргызстан деген паспорт болгон үчүн. Ошол аэропорттон кирип аткан учурда, урматтуу бир тууганым, биз силердин тартиптериңерди сактайбыз деген тартип менен киребиз. Эгер буларды мыйзам буза турган болсок, анда биз шарият тараптан дагы мыйзам бузган болуп эсептелебиз.
Ошого булардын жанагы арабтарда бир сөз бар. Ардихи мадум тафи ардихим, дарихи мадум тафи дарихим. Алардын үйүндө турганда, ошол үйүндөгүдөй мамиле кыл, алардын жеринде турганда, тагарак айтканда, кимдин жерин жер десең, ошол элдин ырын ырда деген сөз болот да. Тартибин кара деген сөз болот. Эгер ушул жерде бизде уруксат берилген дават деген берекелүү жумушка берде тыюу салынып аткан болсо, анан болбой эле кайсарланып көчөгө чыгып дават кылып, анан түрмөгө түшүп калсаң өз убалың өзүңө. Өз убалың өзүңө. Сен этият болуп, берде тартипке баш ийип, бирок элге диниңи жеткирип, башка бир жол менен жеткирип аткан болсоң, балким сен көп адамдардын хидаятка түшүшүнө себеп болуп калат болчуң, эми кеттиң мынакей жок болдуң эми. Отурасың ошол жерде камалып. Ата-энең ыйлап атканы каякта, балаң ыйлап атканы каякта. Адам акыл эс менен патриот болуш, таквалык дегенде көр таква болуп албаш керек, урматтуу бир тууганым. Көр таква болуп албаш керек, урматтуу бир тууганым. Ушундай болсоң анда бизге бар. Узунун канча туураң ошончо даватты кадимгидей кыла бересиң. Жок, бияк урматтуу бир тууганым, тартипке баш ийген аракетин көрүшүбүз керек. Ошолорго кошулуп алып, бир туугандарга кошулуп алып, жөн эле биринчи күнү кирип, эртеси камалып калган бир туугандар канчасы мага телефон чалат. Чубагачы, мен ушинттим, мен билбедим элем, динди айтып аткан экен, чыгып ээрчип бассам эме камап коюшту. Мынча жылга кеттим деп ата-энеси ыйлап келет. Сиз айттың барсаңыз, мен айттым, мен эми кимге айтайын? Путин тасырга айтайынбы же кимге айтайын эми мен? Учурасам айтайын деп коюп дуа кылабыз. Канча урматтуу бир тууганым. Өмүрлөр кырчындайында кетип калып атат. Же өзүңө пайда бербей, же бирөөгө пайда бербейсиң. Ошон үчүн урматтуу бир тууган этияттараак болгула. Бул жерде тыюу салынган нерсеге каршы чыгам дебегиле. Силердин кыла турган аракетиңер адамзатка дин жеткирүү болот. Адеп, ахлак, жүрүш, туруш менен. Дин жеткирүү бир гана нерсеге байланып калган эмес. Иштеп аткан клиентиңге жардам бер, башка кыл, сага келген адам менен сүйлөш, жумуштууларга айт де. Ошентип отуруп динди тарассаң да отурматтуу бир тууган. Сөз түрдө көчөгө чыгып тыкылдатып барып, колго түшүп калыш керек эмес. Bir dosum var, жетим өскөн, күндө ичет. Каныда арак болуп калган, ошого кандай карайсыз? Апасын кичинекей кезинен көрөлөктү. Кандай карайм? Абдан жаман карайм, боорум ачып карайм. Ыйлагым келип карайм. Арак ичкенге бирөө жыргатып карайбы, урматтуу бир тууганым. Анша Кыргызстанга отпускага жөнөшүш керек. Бизде дават деген жакшы нерсе бар. Ошого 40 күнгө жиберип берсең, каны таза болуп калат иншалла. Анан кайра келип биздин кыйып иштей берет бияктын тартибине көнүп алып. Бизге жибер аны. Мен базарда иштейм, точкам жок. Бирок точкасы барлардан товар алып сатам. Андан 300гө алып 500гө ага айтпай сатып берем. Ошондо арам болуп калбай, ага ачык айтсам албай коет, айтпай эле сатсам болобу дейт. Сен өзүңүн товарың жок болуп, бирок башка бирөөлөрдө буюн тайын боло турган болсо ага барып айт сен. Таксыры мен сага жардам берүүгө аракет кылайын. Мен ушул сенин буюмуңдун баасын билем, анан ошол буюмду апарып башка бирлерге мен кызматын коюп сатып сага кайрап келип берсем болобу багында десең, тиги макул десе болот, урматтуу бир тууганым. Тиги жок десе болбойт. Анткени сен анын товарын жанагыдай адамдар клиенттен качырып коюшуң мүмкүн да, берде кымбат экен, арзан жакка кетип калам деп. Эгерде бирөө сенин товарларың келип ала турган болсо, сен айтасың да, таксырым сиздин товарыңыз бар, баасы ушундай экен. Мен сизге клиент таап келип, ушуну сатып жиберейин дагы, бир аз тыйын кошуп саткан болсом, уруксат бересизби десеңиз, тиги макул деген болсо болот, эгерде болбойт десе болбойт. Тартип ушундай. Москвада кредитке машина алып таксиде иштесе болобу? Жеке машинени бирөөгө арендага берсе болобу дейт. Кредит Дарул Харбта харби менен мусулман ортосунда риба жүрбөйт. Ханафи мазхаб дәрежесинде ушундай. Азыр башка мазхабтагылар дагы бизди маселе көтүп атышат. Бул боюнча Мустафа Зарка жана башкалар көп айтышкан, урматтуу бир тууганым. Дарул Харбта харби менен мусулман ортосунда риба жүрбөйт. Бирок эки шарты бар. Биринчиси ошого муктаждык жаралса, экинчиси ошону төлөп бере турган жериңин дарегин билсең. Айлыгың бар, башкаң бар биле турган болсоң. Анан жөн эле таваккүл деп аласаң, бул таваккүл болот дагы, ал мазмум шариатта күнөө болот. Төлөп бере турган жолуңду билсең, жана муктаждыгың болсо, анда болот.
Jeke maşineni bирок арендаға берсе болот, бирок шарттарын тактап алыш керек. Сага машинени беребиз, ай сайынча төлөп турасың деп. Бул ижара болот, мисалы үчүн. Анан ижарадан башка мудараба болуп калышы мүмкүн. Мен машинени берем, сен иштейсиң, түшкөн пайданы мынча пайызы мага, мынча пайыз сага, бул дагы болот. Бул өзүнчө. Кеде шарикат болуп калат. Муну мисалы үчүн, муну мен машинени берем, иш сенден болсо анда ушундай пайыз менен бөлүшөбүз деп. Жок, аны мен каалабайм, мага сен ай сайын төлөп турасың мынчадан десең ушундай, урматтуу бир тууганым. Анан жана форс-мажор дегенде биякта дагы буюмдар бар. Эгерде ошол адам шалаакылык кылбай туруп, жөндөн-жөн кетип атып эле машина бирнеке болуп бузулуп калган болсо, аны ким төлөп берет деген тактап алыш керек. Маселенин баарын тактап алгандан кийин гана киришиш керек. Адамдар башында бардыгы жакшы киришет, анан проблема болгондо эле бул мындай, тиги мындай деп башы мусулман, четеги кафырча болуп, маселе чечилбей калып кеткендер көп. Ошон үчүн молдого барып, ижаранын тартиптерин сурап билип алыш керек. Ижарада кандай болот? Ижарага алган буюм сынып калса, башка ким төлөп бериш керек, төлөп береби жокпу деген маселе. Көп Кыргызстандан Россияга келип, товар апарып кетип аткандар көп, Екатеринбург жана башка жактарга. Анан жолдо авария болуп, маршрутка сынып калса, башка болсо, ким төлөш керек деп, анан бирин чорнуйга салып, белыйга салып, краснойга салып, анан бардыгы анан кийин голубой болуп кетишет. Эми жакшы эмес ушунат турган. Уят ушу маселенин бардыгы. Чувак ажы, биз Москванын центринде халал писса ачканбыз. 4 балабыз бар. Квартира алабыз. Иштен күйөөмү бир күнү сакалчан спортсмен сакалы бар балдар сиздин атыңызды дааваттап күйөөмү Токойго барып өлтүрүп коеюн деп телефон акчасын картадан коркутуп акчасын которткон. Кыргыз ушундай кылып жатат, айтың дейт. Эми биздин атыбыз жүдө арзан болуп кетти азыр. Өткөндө бирөө чубак ажыны сайтта ачып алыптыр, анан карасаң Екатеринбургка эме жугап кетебиз деп чыгарып атышат. Анан атам айтат, ошакта эжең бар, эжеңе да бирнеке ала кетсең болобу экен. Мен айттым, жок андай билбейм десем, интернет ушундай экен. Ар ким ачып ушинтип айта берет, чубак ажынын атын сатып, Абишкур ажын сатып аткандар бар, мисалы үчүн ажек айтты андай мындай деп. Кудайга шүгүр телефондар ачык, бизден сурагыла, урматтуу бир тууганым, айтып жооп беребиз. Эч убакта бирөөнү өлтүр, акчасын тартып ал деп айтпайбыз, урматтуу бир тууганым. Анан сакал мусулман эмеси деле бар. Илгерки жана Карл Маркс, анан кийин жанагы Фридрих Энгельс, Ульянов, Ленин дегендеринде сакалы болгон. Анан сакалды карап эле диндарлык шкаласын өлчөй турган нерсе эмес го бул деген. Алып койсоң алып калат, базарга апарсаң бирөө албай турган бир сакал. Ал ниетке жараша боло турган нерсе, урматтуу бир тууганым. Ошон үчүн сакалы болсун ишенип кетпегиле. Балким аферист сакал коюп алгандыр. Дүйнөнүн баарын алдаган жөөт аферисттер алдап сакал узун болду турат, азыркы эстеликтер бар. Барсаңар 3 жазылып туш кадимкидей ушинтип. Силерди коммунизмге апарабыз деп апарып, баарыбызды тозокко апарып коюптур. Менин суроом, атанын үйүндө үйлөнүп той өткөрбөсөң, ал башка жакта той кылсаң, ал той эмес деп эсептелеби? Жок, той кайсыл жерде болсо боло берет. Биздин башчыбыз мусулман эмес. Ал Кудайды каттуу сөгөт. Ошол сөккөнү үчүн бизге бале келбейби? Анын колун иштесек болобу дейт. Силер башкалардын кудайларын, башкалардын пайгамбарларын сөгүп, жок мындай келет да, атаңарды сөкпөгүлө деген хадис келет. Анан кантип сөгөбүз десе, эгерде башка бир атасын сөксөң, алар сен атаңды сөгөт, сен атаңды сөккөндөй болосуң дейт да. Ошон үчүн кээде мусулман адамдар мен мусулманмын, намаз окуйт элем палан түкүн деп кежирлене бере турган болсоң, же мындай бир торам иштей турган болсоң, анан бул адам сени карап, анан Кудайды сөккөнгө балким себеп кылып коесуң. Эгерде сен шалаакылык кылып, ошол мусулман болуп туруп, туура эмес иш кылып, ошол адамды Кудайды сөккөнүнө себеп болсоң, сен өзүң Кудайды сөгүп аткандай күнөөкөр болосуң, урматтуу бир тууганым. Мусулман болуп уурдап кетесиң, ишке кеч келесиң, эрте кетип каласың, антеси минтеси мисалы үчүн. Бирок андай эмес, ал өзүнчө ошентип аткан болсо, анда сен күнөөкөр эмессиң. Бирок баары бир сени тиешең болот. Анткени сен мусулман, Кудайды билген адам катарында ошол адамдын аң сезимин өзгөрткөнгө колдон келген аракетиңи, урматтуу бир тууганым, көрүшүң керек болот.
Kırgızstandan kredit alıp oşol kreditin akçasını Rossiyada işletsem, kreditni oşentip akırындap japsam, biz aytkan janagı tartipke bul tуура келбейт. Al oşo Rossiyanın özünde gana. Kaza bolgon dosubуздун atına arnap top oyun ötkөрüp bayga koysok soğuğu jetebi marhumga deyt. Niyet kanday? Top oynaganda kanday soğup bolup kalışı mümkün. Eger adamlar oltura verip bardyğı semirip ketti, densoğluk zaman bolup ketti, densoğluğun bir kötörölük Peygamberimiz aytkan küçtүү musulman, alsız musulman karaganda Huday Taalaga jakыныrak degen hadisти nazarga tutup adamlar namazdan kaltırбастан turup bирок булардын densoğluğun kötөрүү maksatында bolsa albatta buga soğup jete turmаты bir tuğanım. Bирок siz karap görüңүз, sizdin ayılda mындан dagы zarıldırak nerse barбы жокпу? Ayılda kömürü var, kömürü жок калган bir жетим жесир жокпу, башка жокпу? Эң зарыл нерсе аткарга аракет кылсаңар жакшы болот. Мисалы үчүн бизде азыр эң жакшы өнөктүк, жанагы үйлөнүп аткандар тойлорун өткөрбөй эле апарып ошого жаш балдарга, мектепке бара турган жетим жесирлерге кийим алып бере турган болду. 10 жылдык, 20 жылдык школду бүткөндөр эмне адамдарга үй салып бере турган болуп атышат, урматтуу бир туугандар. Мына ушундай жакшыраак жолун издеш керек болот да. Анан алардын бары түгөнүп калса, анда ушул жолго келсеңер иншалла сооп болот. Талак боюнча суроого жооп бербейбиз. Мен үйлөнөйүн деп жатам, бир баласы бар, кызды алайын десем апам каршы болуп жатат. Эмне кылайын дейт. Апаң менен сүйлөш иншалла. Шарият боюнча бардык нерсе болот. Болот дегенде кандай? Анын баласы бар, мурда турмушка чыккан, ажырашып кеткен, андан зыян болбой турматтуу бир тууганым. Бирок ошол эле учурда пайгамбардын сүннөтүнө ылайык апаңын да айтып аткан сөзүнүн тууралыгы бар, урматтуу бир тууганым. Эгерде сен мурда турмушка чыкпаган, өзүңө окшогон үйлөнбөгөн, турмушка чыкпаган кызга үйлөнө турган болсоңор, өкүңөрдүн жашооңордун бардыгы жаңыдан башталат. Жашоо жаңы башталып, өзүңөрдүн үй бүлөңөр курулат деген сөз болот. Ал баласы менен келсе, баласын кагыш кылсаң, ал капа болуп, башка бир нерсе болуп, ошондон улам ар кандай жагдай келип калышы мүмкүн. Пайгамбар алейхиссалам Жабир ибн Абдулла айткан, сен үйлөнгөндө өзүңө тең кызга үйлөнбөйт белең, эмне үчүн сен чоң аялга үйлөнүп алдың деп айткан. Дегенде Жабир айткан, мен атам өлүп, апам өлүп, карындаштарым жетим калып, ошолорду бакканы, ушундай бир чоң аялга үйлөндүм дегенде ага макулдук берген. Эгер ошондой болуп, ана түндө корко турган болсоң, анан кийин качан балда досторум үйлөнүп, булардын бирден баласы бар, анан мен тез эле балалуу болуп калайын деген ниеттериң болсо, анда бул жакшы дароо эле ушинтип, анда 4-5 баласы бар тандап алсаң, андан бетер жакшы болот. Бир пасе жетип аласың бардыгына. Аллах Таала урматтуу бир туугандар баарыбызга жакшылык берсин. Кудай Таалам тилектерибизди кабыл кылсын. Балким ушул жака келгенибизде жарым саат, 1 саат учурда көп нерсе үйрөнбөстүрбүз. Бирок урматтуу бир туугандар, басып келген кадамдарыбызга хасанат, жакшылыкты Кудайым жазып берет. Бизден болгон курманчылык, динди үйрөнгө болгон курбандык мына ушунда турат. Убакыт бөлүп, үйдөн суурулуп чыгып, бир аз тыйыныңызды багыштап, ушул жака келип, олтуруп берип, ушуну күтүп аткандын өзүндө Кудайдын сизге бере турган иншалла жакшылыгы бар. Айта турган бир маселе, сиз ниетиңизди оңдоңуз. Кудайым, ушул жака келдим, ниетимде динден бир нерсе үйрөнөйүн дедим. Кудайым, ушул кылган жакшылыгымы ортого коюп, тавассул кылып өзүңө сураймын, менин үй бүлөмө, бала чакама, ата-энеме, бир туугандарыма, перзенттериме жакшылык бергениң. Кудай Таалам, ушул кылган ишим үчүн, жалгыз өзүңдүн ыраазылыгың үчүн мен сен диниң үйрөнөйүн, сен үйрөткөн тартипте жашайын деп келип атам, урматтуу бир тууганым. Ошондуктан менин тилегими кабыл кыл Кудай Таалам деп кылып аткан жашты ортого койсок, иншалла Кудай Таалам бизге жакшылык берет. Амин. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Раббана атина фид-дунья хасана ва фил-ахирати хасана ва кина азабан-нар. Амин. Би рахматика архамар-рахимин. Рахмат барыңыздар.